Чекит медиа аттуу жаңы платформасына 7 жалпыга маалымдоо каражаты биригип, фейктер менен күрөшкөнү турат. Буга чейин алардын ар бири бул багытта өз алдынча иш алып барып жүргөн. Чекит медиа так маалымат берет, жалгандын жүзүн ачат. Чекит медиа долбооруна Фактчек KG, Политклиника, Ты-медиа KG, Апрель ТВ, Булак KG, Медиа Хаб жана баштан башта редакциялары кошулду. Акыркы жылдары кырнетте фейк аккаунттардын маселеси көтөрүлүп келатат. Мисалы, жакында эле Булак KG сайты Азаттыктын жана Кактус медианын жабылышын талап кылып, социалдык түйүндөргө пикир жазгандардын көбү фейк аккаунттар экенин аныктаган. Сайт катардагы жарандар бул медиаларды колдоп, жабылышына каршы пикир жазышканын, ал эми чыныгы аты жөнүн бетин жашырган фейктер жабууну талап кылышканын белгилеген болчу. Социалдык тармактарда азыр өзүм алып барып атам. Бул жерде Instagram, TikTok. Айтмакчы, Булак KG'нин журналисти Асель Сооронбаева Чекит медиа долбоорунун авторлорунун бири. Жалган маалымат жалаң эле социалдык тармактарда тарайт, же болбосо мессенджерлерде тарайт дегенден алыс болушубуз керек. Биз ошол фактчек жаатында тажрыйбабызда көп эле байкадык. Айрым учурларда массалык маалымат каражаттарына да чыгып кеткен күндөр болот. Жалган маалымат, ошондой эле манипуляция ыкмалары да колдонулуп кеткен учурлар болот, этика бузулган учурлар болот. Анан ошондой эле жалган маалымат жана манипуляция ыкмалары, ошондой эле кастык тили, мамлекеттик кызматкерлер, чоң кызматты ээлеген адамдардын арасында да болуп кетиши мүмкүн. Андыктан биз ошол маалыматты да төгүндөп элге жеткирип турабыз. Чекит медиа долбооруна бириккен 7 медианын бири Политклиниканын журналисттери Кемпирабад ишине байланыштуу камалган активисттер менен саясатчыларга каршы фейктер кантип иштегенин, Чолпон Атадагы Маданият үйүнүн жери Кримтөбөл Көлбаевдин үй бүлөсүнө кантип өтүп кеткенин, өкмөт мамлекеттик маалымат каражаттарына асман чапчыган акчаларды коротуп жатканын ачыктаган. Сайтыбыз башынан эле факт-чекинг менен иликтөөлөргө басым жасайт дейт анын негиздөөчүсү Дилбара Алимова. Интернетти тыйып коюу менен бул көйгөй чечилбейт. Андан көрө биз элдин ошо медиа сабаттуулугунун деңгээлин жогорулатуу боюнча иш алып барышыбыз керек да. Негизи башка мамлекеттерде мамлекет өзү ушул боюнча аракеттерди көрүп, мектептен баштап окутууларды өткөрүп, ушундай иштерди алып барат экен. Бизде тилекке каршы Кыргызстанда андай жок болгондугуна байланыштуу азыр ушундай чакан эле редакциялардын биригүүсү менен ушундай аракеттер болуп атат. Дилбара Алимова фейктер айрыкча шайлоолордо, коомдо талкуу жараткан окуяларда жанданарын кошумчалады. Кандайдыр бир саясий окуяларда, саясий чечимдерди кабыл алып атканда жасалма пикир калыптандырып, анан баягы ээрчиме топ бар да, масса, ошолорду ээрчип кеткен учурлар болот да. Кимдир бирөөлөрдү, мисалы жарандык активисттерди, көз карандысыз медиаларды, көз карандысыз журналист иликтөөчүлөрдү каралоо боюнча дагы атайын фейк фабрикалардын аракеттери көбүнчө ушул жемишин берип коюп атат. Ушул мисалы бул бузуку, бул батышчыл, ушинтип атып мамлекетке каршы иштеп атат деген пикирди бир 10 фейк жазып кетсе эле, аны окуп аткан бир реалдуу аккаунт чын эле деген ой пайда болуп калышы мүмкүн да. Сөз болуп жаткан Чекит медиа долбоорунун башы 2020-жылдагы пандемияда дезинформация менен активдүү күрөшүүдөн башталган. Анда Фактчек KG, Политклиника, Ты-медиа KG жана Апрель ТВ өңдүү 4 редакция COVID-19 пандемиясынын учурунда калк арасында чуу жараткан фейк жаңылыктарды төгүндөп турган. Дезинформацияга каршы күрөш уланып, 2020-жылкы шайлоо учурунда күч алган манипуляция, саясий кризис жана кара пиарга каршы жүргөн. Мындан тышкары факт-чекерлер Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 21-22 жылкы чек ара жаңжалдарындагы фейктерге каршы ыкчам күрөшкөн. Бүгүнкү күндө фейктерге каршы иш алып барган жалпыга маалымдоо каражаттарынын саны өсүп, жогоруда аталган 4 редакцияга дагы 3 платформа кошулуп, Чекит медиа долбоору түзүлүп отурат. Бул иш январдан башталды, аны Интерньюстун К-медиа долбоору колдоп жатат.